Бияктан заказ алып үйрөнүп сообщение кетти. Бияктан заказдарды алып, анан башка заказдарды тапсаң болот деп. Ошол идея деген өмүрү фрилансерде иштебей жүргөн адамдарга мүмкүнчүлүк түзүп берүү да, кыргыз тилинде. Фриланс деген эмне, кантип иштейт, кантип заказды алса болот. Ошол процесстерди кыргызча үйрөтүп койсок, анан адамдар орусча заказ алган коркпой иштеп баштайт, анан англисче заказдар алып коркпой иштеп баштайт да. Ага чейин ушундай биз мындай өз тили менен жардам түрткү беришибиз керек да. Вот. Идея ошондой. Бул неме мен көрдүм. Мира жакшы. Эми болсо так, немени ачып көрөлү. Notion'ды ачып көрөлү. Агай демонстрация кылып атасызбы, бизге көрүнбөй атат. Мен телефонда отурам да. Телефондон ачып көрөйүн ба? Так, зал. Көрүнүп атат? Вот. Так, немени Мираны көргөнсүңөр, эми Notion'ды ачып көрөлү. Мондай текст жакшы, ушундай тексттерди колдонсоңор болот. Анан бул жакта где-то бир структура деген болуш керек болчу. Ошол структурага кирип текстовый жазып, структурасын жазып чыгышка керек да. Немеден тышкары, майндмаптын тышкарындай ортолорунда тексттер барчы. Бул тексттерди колдонсоңор да болот, как раз ушуларды камтып. Бизде логотиптер даяр эмес, агай. Өткөндө бир эркин иштеп бир логотип жүрбөдүр, ошону колдоно берле да. Учуп бараткан. Ал башка сайтта бар экенин айтып атышкан. Жок, андан башка. Мактан кантип көрчү эле? Үчөө төртөөнү жөнөттү болушат, э? Веткада жүрсө керек, агай. Ветка барбы? Ветка. Архивге чыгып калыптыр эле го. Эркин ишмол болуп атат. Жер ачкан, мен да көргөм. Эркин иштин ичинде эле болуш керек. Эркин иш. Ветка. Архиви. Бул бар болчу. Bundan başka da biri жүргөн. Çok temiz. Почти. Çocuklar. Bunlarımız. Namı. Bu знагы жок эле. Астындагысын да колдонсо болот да, эркин ишти. Же болбосо не обязательно прям монтип эркин иш деп англисче жазбай деле. Эркин иш деген бул неменин аты болот да. Инстаграмдын аты, Инстаграмдын аты, Телеграмдын аты, там неменин аты, домендин аты. А силер болсо фриланс биржа деп койсоңор болот да, кыргызча фриланс биржа деп. Же болсо если андай неме узун болсо, жөн эле эркин иш деп жазып койсоңор болот да. Висеру деп домен аты жазылат да. FL фриланс биржа. Ошондуктан мынтип FL деп эле жакшы пост кылып жазып койсо, жомон эле колдонсоңор болот, если что, эркин иш деп. Жакшы да движение болуп аткан эмес да. Trello боюнча карайсызбы?
Агай бизге менеджер жок болуп атат. Менеджер деген сөз силер жакшы түшүнбөй атасыңар да. Менеджер деген сөз бул управляющий деген сөз эмес. Бул жөн эле силерге бирөө доступ берип турган эле бир адам да. То есть любой киши менеджер болсо болот. А тапшырмаларды ар ким өзү алат. Биз ар жагы иштейбиз. Бияка ар ким өзүнө тапшырма жасап, аны өзү бияка иш жүзүндө деп жылдырып, анан өзү башка бирөөгө текшертип, анан бүткөндө мага көрсөтүп коюш керек. Все. Анан менеджер деген бирөө эле, качан иштейбиз, жолугабы деген адам эле ушул менеджер да. Так, мына мисалы мына Мээрим жазып атат, жолугалы тиги бул депчи, болбосо актан жазып атат, доступ жок тиги бул депчи. Качан жолугасыз? Вот ушулар уже менеджер да. Жолугабыз деген адамдар эле уже менеджерлер да. То есть бизнес кылып аткан адамдарчы. То есть эч ким сен менеджерсиң, баарына жооп бер деп эч ким менеджерден спрос кылбайт. Биз көнүп калганбыз да, просто бирөө жетекчи болсо, жетекчи бар. ITде андай жок. ITде деген команда жооп берет. Силер командаңар менен алдыга жыласыңар, же болбосо командаңар менен калып каласыңар да. Бир киши жооп берет. Бир киши, конечно, жооп бериши мүмкүн, просто ал кишиден сураган оңой да, ал киши в курсе да. Сен мисалы командаңда канча киши бар, канча киши келип атат депчи. Анан ошол киши чатка жазат, канча иштеп атат депчи, болду да. Так, мына сайттын структурасын жасадык. Ошону жасап атканда ким жазып атат? Ошол участниктер кошулат. Мисалы азыр бизде ким жазып атат? Азыр мен жазып атам. Так, ким бар азыр отургандардан? Азамат. Иә. Атак, Азамат, Актан, мында кимши? Айдарова. Жыргалбекова, Наргиз Айдарова. Актан, Мени Наргиза. Трелодон чыгарып салган болчу, Мен кайра коштуңар беле? Сизди чыгарып салып эле. Ошол биз жазып атабыз да сайттын. Бет деп турбайбы? Иә. Башкы бет деп турбайбы? Ошону деген фигмадан жасайбызбы? Жок, айтпайм, биз дизайн жазабайбыз. Если дизайн жазаңар келсе, жазасыңар болот, ким кааласа. Типа мен дизайнер болгум келет да. Дизайн жазайын деп. Башкы бет дегенде ошол структурасын жасаш керек да, жана кылбат, көрбөдүк ошону. Текстовый да. Жана менде бирөө биздин сайтка эмне үчүн катталышыңар керек деген сыяктуу. Азыр да жасап көрөлү. Так, мына страница кошулат болду экен телефондон. Кошулат экен. Page. Азыр жазап көрөлү чогуу. Сайттын структурасы. Так, бул жактан басабыз. Башкы бет болот, биринчи. Башкы бет. Башында не бар? Навбар. Навбар. Шапкада логотип, навбар, анан поиск да. Анан hero деп коет. Hero. Не болду бул? Так. Жок. Hero'do как раз слайдер болот или кичинекей мындай заголовок, слайдер же болбосо заголовок. Заголовокто там ошо заголовогун ойлоп чыгышыңар керек да. Кыргызстанда номер 1 фриланс биржа кыргызча деген сыяктуу. Анан ал жакта кыскача текст.
Чтоб адамдар түшүнсүн деп каяка келди, эмне кылды. Анан кийин call to action да, какой-то кнопкада. Кнопкадан экөө болот да. Фрилансер болом, же болбосо заказчик болом деген сыяктуучу. Ошону басканда сразу фрилансерге регистрация болот. Анан бул жакта фрилансерлердин списоги. Допустим, андан кийин балким проекттердин списоги. Проекттер или заказдар, проекттер, же болбосо заказдар. Анан кийин заказчиктер балким. Анын ортосунда обязательно call to action да, кыскача неме, чакырма, жүргүлө, келгиле, заказчик болгула, фрилансер болгула деген текст болуш керек. Ошол как раз SEOлорго жардам берет. Бул жакта да call to action болуш керек. Примерно да. Ошолорго тексттерди көп жазып алсаңар, анан өзүңөргө оңой болот коюп атканда. Анан балким неме блог, фриланс жөнүндө кантип фрилансер болуш керек, фрилансер деген ким, ошондой тексттерди жазып тургангачы жардамчы болуп турганга. Анан биздин команда кимдер иштеп атат биякта. Анан контакт. Анан футер. Все. Анан кайра экинчи страницада фрилансерлер. Заказчиктер. Анан блог. Анан команда. Анан контакты. Бул эми как раз минимум да, ана өнүктүрсө болот, типа конкурстар или да башка бир нерселер кошупчу, бирок для старта ошол жетиштүү да. Бияка просто тексттерди да даярдап алсаңар көбүрөөк. Мисалы, моякта жазылган тексттерди да колдонсо болот. Ошол жака дагы тексттерди жазып, бияктагы тексттерден алып, ошол тексттерди даярдап алсаңар, ошо менен бүттү. Анан уже шаблон эстеп баштайбыз. Суроолор. Суроолор бар. Көп кишилер отурат экенсиңерби? Ошондо макетте жаза албайсызбы? Макетте. Жок, если жазайын десеңер. Смотрите, азыр бизде эки команда болот, Бирөөсү даяр шаблондор менен иштейт. То есть азыр барып шаблондорду табат, ага контентти жүктөйт, ага домен коет, запуск кылат, анан кийин ага клиенттерди издеп баштайт. То есть ошол жака неме заказчиктерди алып келиш керек. Конечно, эч ким келбейт, пустой сайтка эч ким келбейт. Ошондуктан биз өзүбүз заказдарды ойлоп таап чыгарабыз. Анан кайра өзүбүз исполнитель болуп ошолорду жылдырабыз. Неме клиенттер киргенде көрөт да, биякта движняк болот депчи. Уже заказдар көп турбайбы депчи. Ушундай бир неме кылабыз, фокус. Ошол адам менен, ошолор менен иштейбиз. Алар менен кантип аларга жардам берип, карап, заказдар келип атабы, келбей атабы, пиар кылып, интернетке чыгарып, SMM кылып айтып берип, ошондой жасайбыз ошол команда менен. Экинчи команда, который айтат, жок, биз келечектен үйрөнгөнбүз, келечекте андай жасалбайт, по идее деген, биз мунун баарын ресерч кылышыбыз керек, анан макет тартышыбыз керек, анан верстка алышыбыз керек, ага бэкэнд жасашыбыз керек деген команда, ошондой жасайм дегендер бияктан чыгат. То есть алар Notion, Trello'дан чыгып, барып Jira менен Confluence отуруп, ошону нолдон баштап тартып, версткалап, бэкэнд жасап, кайра жазап баштайт да. Неме нолдон баштап бүт софттучу. Ага чейин бул биринчи команда ошону баарын жасап кете берет. То есть эки команда параллельно кетет да ошону. То есть ошону уже баштасак, уже кээ бир командалар жасап атат, кээ бирлер Figma менен жасап атат, алар айтышы мүмкүн, жок, биз ошону версткалабыз дегенде, ошол команданы алып туруп немеге чыгарып коебуз, өзүнчө Jira'га. Jira'дан дальше өзүнчө процесс менен кете беришет. Просто андай софт жасаган өлө көп убакыт алат да.
биз аны күздүн ичинде запуск кылып жетишпейбиз, ошондуктан алар шашпай жазышат. Көп ресурс кетет аяка. Болот бай. Эки жакка тең жүрө берсе болобу? Болот, эки жактан жүрөбүз. Жок, болот. Анткени биринчи команда уже процесстин баарын түшүнөт да. Алар билет кантип клиенттер менен иштейт, клиенттер эмнени күтөт. Биз азыр жазып аткан структуралык клиенттерге түшүнбөсү мүмкүн да. Анан WordPress-тин да ограничениялары бар да. Мисалы WordPress-тан приложение жаза албайсың. Оор приложение жасашчы. Көбүрөөк айтышы мүмкүн, жок, биз сайтка кирбейбиз, бизге приложение болсо жакшы болмок депчи. Анан экинчи команда приложение жасашы мүмкүн да. Ошондо бияктагылар барып айтышы мүмкүн. Алар приложение күтүп атышат, давайте приложение жасайбыз депчи. Клиенттерге мындай керек, дегендей керек деп сен уже клиенттин немесин билип каласың да, эмнени күтүп атканынчы. Уже сразу клиент менен иштейсиң. Экинчи процесс менен кеткенде сен башында клиент менен иштебейсиң. Клиент менен иштеш үчүн сен эмпатия кыласың да, экинчи проектте жүргөндө, ошон үчүн азыр дизайн синкингде эмпатия кылып атышат. Анткени программисттер өлө жабык болушат адамдарчы. Алар клиенттер менен эч качан жолугушпайт. Алар өзүнчө эле өзүнүн жашоосунда, өзүнүн миринде жүрүп жасай берет программалардычы. Клиент эмне күтүп атканын билбейт да, алар болсо дизайн кооз болуш керек деген мындай деген ойлор бар да, эле там жакшы код жазаш керек деп. Ошондуктан алар эч качан клиенттердин немелисин билбейт, көйгөйлөрүнчү. Ошон үчүн Google'да ойлоп чыгышкан дизайн синкингди айтат, сен биринчи жасап атканда эмпатия кыл, анткени башка нерсе жасап саласың депчи. Ошондуктан көп фриланс биржалар жасап жүрө берет, анан кийин чыгаргандан кийин иштебей калат. Ошон үчүн жана LaunchKG или FreelanceKG деп жүрбөйбү, который жабылып калган. Алар 2-3 жыл мурун жасап башташкан, и ошондой проекттер көп. Алар көп жасап баштап, баарын с нулдан жасап, өлө жасап келип туруп чыгарганда аны эч ким колдонбойт. Анткени клиенттерге эч нерсе кереги жок, кандай нерсе кереги жок болчу да башынан элечи. Просто алар сураган эмес да. Ошон үчүн биз азыр сразу чыгарып туруп иштеп баштайбыз. Эч нерсени программалап, дизайнын кетирип, убакыт кетирбейчи. Анан ошо иштеп баштаганда ошол жерден көрөбүз. Бизге даже сайтында кереги жок болчу да, по идее. Биз жөн эле Телеграмга барып туруп эле канал ачып койсоң, ошол эле жетиштүү болот да. Ошол процессти эле жасап койсо болот, даяр эмес. Или даже Инстаграмдан бир баракча ачып туруп эле дизайн биржа, фриланс биржа кылып ачып койсоң эле ошол эле жетиштүү болот да, по идее. Или Facebook'тан бир группа ачып кой, ошону пиарить кылып койсоң эле жетиштүү да. Жана Попутка KG деген бар го, Telegram чат. Все, ошол эле жетиштүү, по идее. Бирок биз азыр кичине IT билгендиктен ошондуктан сайт жасап коебуз. Анан ошону чыгарып көрөбүз, анан көрөбүз иштейби, иштебейби. Ошол сайтты ошону жана WordPress менен эле жасап коебуз да, получается. Ооба, биз ошол структураны немени качать этебиз, сатып алабыз, коебуз, настройка кылабыз, демо версиясын коебуз, именно фриланс биржага даяр боло турган немени, шаблондордон. Алакта бүт уже толук нерсе, просто алардын кереги жок нерселерин баарын ыргытабыз. Биздин структурага келтиребиз, тексттерди коебуз и все, запускаем. Значит, бул да негизи продуктулардын батыраак запуск кылганга WordPress ылайыктуу экен да, ошондо өзүнүн немесин эле коюп туруп эле. Сиз айткандай жанагындай кечки процесс кылбайчы. Ооба, негизи немелер көп. CMS-тер көп, контент управление сайтам дегендерчи. WordPress просто эң популярдуусу ошол, көп колдонушат да, интернет 50%-тен ашык көп колдонот. Ушул стратегия эң бат продуктуну базарга чыгаруу деген стратегия да. Алып туруп чыгарасың. То есть баарын жасап отурбай, MVP деп коет, эң кичинекей продуктунун ценностун алып туруп чыгарып клиенттерге көрсөтөсүң, клиенттер менен сүйлөшүп баштайсың да. Ушундай жасап атабыз, керекпи депчи. Бизге азыр ошол керек. Бизде анткени немеде келечекте канча адам окуп атат, көп окуп атышат. Алардын баары уже неме тапканга, продуктты жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Кичинекей кыска болсо делечи. Там верстка кылып, макет тартып койгонгочу. Анан бизде Инстаграмда отурган адамдар да көп да. Ошону кошуп туруп экономиканы жылдырсак болот да. То есть бизге деген бир продуктты жасаш там $1000 или $500 эмес, жөн эле 1000 сом да. 1000 сомдук эле единица ыргытып коем да. Сен мага логотип тартып бер, мен сага единица салып коем. Деген нерселер уже бизде иштейт да. Мурда жок болчу, там единица салып деген бул деген темачы. Азыр болсо баары түшүнөт да. Ошон үчүн биз чыгарабыз. Там логотип керек 500 сом. Ким тартып берет? Мен тартып берем, логотиптер ыргытат.
бирөөсүн тартты, тиги алды, тиги 500 сом единица салып койду, все, заказ выполнен да. Ал 500 сомдун 200 сомуна дагы башка бирөөгө заказ берип коюш мүмкүн да. Анан сен ошол 500 сом, 1000 сом менен иштеген үйрөнүп алсаң, кийин уже чоң акчалар менен операция кылган үйрөнөсүң да. То есть фриланс биржага барып уже 500-1000 рубль, анан мен тиги американский биржага барып ушинтип эле иштесем болот экен деп, аякта уже 500-1000 доллар да. Анткени баары окшош процесстерчи.